Президент Алмазбек Атамбаевдын 15-ноябрдагы билдирүүсүнө карата Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов пикирин билдирди. Чиновник кыргыз президентинин сөзүн орунсуз деп эсептейт. Дипломат жана тышкы саясат боюнча мекеменин башчысы катары башка өлкөнүн президентинин билдирүүсүнө баа берүүм туура эмес деп эсептейм. Болгону кыргыз президентинин билдирүүсүнүн орунсуз жана эгемендүү өлкөнүн башчысынын статусуна ылайык келбей турганын айткан белгилүү саясаттануучунун пикирине кошулам, дейт Абдрахманов. Маалыматты Казакстандын ММКлары жарыялады. Эскерте кетсек, Алмазбек Атамбаев 15-ноябрда кыргыз мамлекетинин ЭАЭПтеги укуктары Казакстандын өзүн билемдигинин айынан чектелип жатканын айткан. Ошондой эле президент Нурсултан Назарбаевдин дарегине сын пикир билдирген.